Курак айылдар форуму коомдук уюмунун демилгеси уюштуруусу менен бүгүн Баткен облусунда аймагында ишкер айылымдар үчүн атайын жыйын форум уюштурулуп атат. Бүгүн Баткен облусундагы ишкер айылдардын сунуштары, алардын каалоолору, пикирлери топтоо эске алуу боюнча жыйынды уюштурулуп атат. Бүткүл дүйнө жүзү боюнча ишкер айымдардын бүткүл дүйнөлүк майрамы уюшулган болчу. Бул демилге Кыргызстан 2015-жылы кошулган. Быйыл 2015-жылдан бери Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк айымдар, ишкер айымдар күнүнө арналган форумдар 8-чи жолу өткөрүлүп келе жатат. Кыргызстанда бул майрамдын эң негизги максаты эмнеде? Региондордогу ишкер айымдарды топтоп, алардын суроолорун угуп, муктаж болгон маалыматын берип, бир жерде улуттук деңгээлде айымдарды чогултуп, биз билген маалыматты бөлүшүп, алардын дагы оюн угуп, ушул максатта алардын дагы мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, алардын жөндөмдөрүн андан ары арттырган бул эң негизги максаты форумдун. Өтө көп өзүм үчүн пайдалуу маалымат алып жатамын. Жана ушундай эле көп жетишкендиктерге жеткен успешный айымдарды көрүп, мен дагы умтулууга, алдыга жылууга өтө өзүмө мотивация алдым десем болот. Жашоомо жакшы багыттарды берген маалыматтарды алып жатам деп эсептеймин. Ушул уюмду курган өкүлдөрүнө чоң рахмат, ыраазычылык билдирем.